Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров 2-3-4 ноябрда Баткен Ош жана Жалал-Абад облустарына жумушчу сапары менен келди. Алгач Баткен облусундагы инфраструктуралык объектилердин курулуштары менен таанышты. Анда эң ири долбоор катары сыпатталган Көкташ Аксай Тамдык автожолунун салынышын көзөмөлдөдү. Жалпы узундугу 25 чакырымды түзгөн стратегиялык жолдун 23,5 километри салынып бүткөн. Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулушун көрүп чыгып, бул каттамдын чектеш аймагы үчүн өзгөчө экономикалык мааниси бар экенин белгиледи. Жол белгиленген мөөнөткө бүткөрүлсө, Лейлек, Самаркандек жана Сүлүктү шаарына Тажикстан Республикасынын аймагын айланып өтүүчү көз карандысыз автоунаа жолу болоору маалым. Финансирование жагынан биз токтотпойбуз. Жол, суу, анан чек ара боюнча биз бардык көңүлдү ушу Баткенге бурабыз. Биринчи кезекте ушу Баткендин проблемасын чечип алышыбыз керек. Биздин өлкөбүздүн башка жерлеринде чек ара боюнча суу талаш жанагындай талаш тартыш маселелер жок. Биринчи кезекте Баткенде болот. Ошон үчүн Баткенге көңүл бурабыз. Аксай жана Капчыгай айылдарын байланыштырган көпүрөнүн курулушунда иш ыргагы кызуу. Садыр Жапаров курулуп жаткан жолдордун сапатына өзгөчө көзөмөлдөө тапшырмасын берди. Аны менен бирге Баткен элинин акыбалы, чек арадагы каармандыгына өзгөчө көңүл бурууну талап кыларын айтты. Өкмөт башчы элдин жашоосу, бүтпөгөн чек ара чырлары көңүл жордонунда экенин билдирди. Баткен өлкөнүн картасындагы эң алыскы жана эки мамлекет менен чектешкен саясий стратегиялык аймак. Ага жараша мамлекеттик чек аранын сакталышы үчүн Дуанга өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүбүз, деди Жапаров. Биринчи кезекте чек ара маселесине көңүл бурабыз да. Эки мамлекет менен тең тынч ынтымакта чечип алганга аракет кылабыз. Биз конфликтке барбайбыз. Колдон келишинче чек арада кандай гана конфликт чыкпасын, тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылсаңыздар. Мына чек арачылар, сиздерге рахмат. Ушундай бир кагыраган таш жерде жашап, ушу жерибизди сактап, ушуларга суу чыгарып, дыйканчылыкты улантып аткан ушу Баткен элине чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде насос станция менен бул жер сары болгон участок 223 гектар жер сугарылган. Андан соң өкмөт башчы Баткен районунун Аксай айылындагы жаңы насостук бекеттин курулушу менен таанышты. Долбоор 2019 мамлекеттик казынадан башталган. Насостук станциянын курулушу 85%га бүттү. Сугат суусу менен камсыз кыла турган объектини ушул жылдын декабрь айынын аягына чейин пайдаланууга берүү мерчемделген. Насостук бекет курулуп бүтсө, 140 гектар жаңы сугат жерин өздөштүрүлөт. Азыркы мезгилде пайдаланып жаткан 290 гектар жерди сугат суу менен камсыз кылуунун көрсөткүчү жогорулайт. 500дөн ашык жаңы жумуш орну түзүлөт. Садыр Жапаров сугат мезгилине чейин насостук бекетти пайдаланууга берүү үчүн иш ыргагын тездетүүнү эскертти. Каналды 2 куптан 4 купка чейин расширение кылып атабыз. Мурдагы 1,5 гектар жердин суголгон муктаждыгы жогорулайт. Биринчи декабрга полностью бүтүрөбүз, суу чыгарып бересиңер. Проблема болсо сразу айтасыңар. Биз башка жактан үнөмдөсөк дагы Баткенге ушу суу боюнча, чек ара боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү бөлүп беребиз. Ис сапардын соңунда Дуандын эли менен ачык асман алдында жолукту. Калктын көөдөнүн кескен суроолорго жооп берди. Премьер-министр чек арадагы чырлуу маселени токтотуу үчүн өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жүктөлөрүн айтты. Мамлекеттик чек ара кызматын УКМКга өткөрүү боюнча маселе каралып жатканын билдирди. Чек арага чектеш жайгашкан Баткен аймагын өнүктүрүү боюнча максат пландарды ортого салды. Баткендин күрүчү өрүгө дүйнөлүк брендке айланыш керек. Ал үчүн айыл чарбасында кластердик системаны киргизип, кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жардам берилет. Баткен облусу сөзсүз гүлдөгөн аймакка айланыш керек деп белгиледи Садыр Жапаров. Элдин үнүн бийликке жеткирем деп жүрүп камалдым. Бирок Кудай бар экен, элим бар экен, баарын ордордуна коюп койду. Элден айланса болот, баарыңыздарга түбөлүк башым дейип таазим этемин. Мемлекеттик секторду түп тамырынан бери өзгөртөбүз. Структурасы, саны, функциялары, талаптары жана башка бардыгы өзгөрүлөт. Сот системасы толук реформаланат. Менчикти коргоо, бюджеттин пайдасына чечүү жана башка маселелер чечилет. Салыктык реформаларды жасайбыз. Бажы тармагында толугу менен кадрдык реформаларга барабыз.
ички экономиканы либералдаштырууга барабыз. Тышкы экономикалык иштерди толук либералдаштырабыз. Ички булактардын резервтерин чыгарабыз. Кыйналсак дагы бюджетибизге жараша жашаган өтөбүз. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү, улутташтыруу жана башкаруу жаатында реформаларды жасайбыз. Бизнес ачууда уруксат жана лицензия берүү иштери толугу менен реформаланат. Жер казынасы элдин байлыгы, ал элге гана иштейт. Энергетика тармагында кардиналдуу өзгөрүүлөргө барабыз. Сапаттуу жана заманбап билим берүү системасы киргизилет. Коомдук саламаттык сактоо чөйрөсү материалдык жактан гана эмес, элдин иммунитетин көтөрүү багытында реформаланат. Социалдык коргоо чөйрөсүндө даректүүлүк күчөтүлөт. Башкысы демилгелүү жаштардын баарын мамлекеттик аппаратка иштегенге тартабыз. Баарыбыз бир гана мамлекеттин өнүгүшүнө кызмат кылышыбыз керек. Ал менин мекеним, ал сенин мекениң, ал баарыбыздын мекенибиз, ал бирөө эле, ал Кыргызстан. Биз элге кызмат кылабыз. Биз мамлекетке кызмат кылабыз. Инвестиционный балдар менен сүйлөшүп, ошо жылдын аягына бүтүрөбүз деген. Жок, мамлекеттик органдар тарабынан. Жок. Жапаров максатым Кыргызстандын коррупциядан арылтып, жакынкы келечекте анын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу экендигин жарыялады. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдаматулу, Ош ТВ. Инвесторлор менен иштей бергиле, тарта бергиле. Дате 31 миллион боюнча барасыз мына чечип беребиз. 150 миллион сом Ал жерге эми 7 кубтан 12 кубка чейин 7 кубтан 12 кубка чейин көтөрүп, Улунду каналынын аны чечип берем. Аны айттым, мына барат, акчабыз бар, аны эртең чечип беребиз. 6 миллион евролук таза суу программасы. Бул биринчи фазасы Кудай буйруса 2020 жыл аягына бүтөт. Анан жергиликтүү бюджеттен ички жолдорду оңдоо үчүн атайын акча каражат бөлүп, аны асфальтты сөзүн. 2 миллион контракт коюмуз, 297 миллион каржыланган. Аксай завод, бул как раз содан кете турган жол. Мына автожол биздин жол. Андан сары бизге жайлоо жете турган жол бар. Бул жерде насос станция менен бул жер сары болгон участок 223 гектар жер сугарылган. Бирок элдерде турукташтыруу маселесинде элдин суранты менен 200 ошо биринчи декабрга полностью бүтүрөй Суу чыгарып бересиңер. 425 миллионго жаңы жерди өздөштүрүү каралган. Бул жерде Башка жактан үнөмдөсөк дагы Баткенге ушул суу боюнча, чек ара боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү анан азыр бөлүп Леликте беребиз. атабыз. Мурдагы 1,5 гектар жердин суголгу муктаждыгы жогорулайт. Ошондой эле баштап азыр 700 метр жазып атабыз. Бул жумуш дагы Кудай буйруса декабрга чейин, декабрдын 10-доруна чейин бүтүрүп атабыз. Сапаты момундай болот, Сатырнага жөнөтүлгөн. Кытайлыктар сапаты абдан жакшы, лабораториялык испытаниялардан өткөн. Муну да ошо биринчи декабрда бүтүрөбүз. Анан бул жерге чейинки подъем 120. Инвестиционный балдар менен сүйлөшүп, ошо жылдын аягына бүтүрөбүз деген. Жок, мамлекеттик органдар тарабынан. Жок. 1200 гектар жер өздөрү. Калп жайгашат. 4
Суу сактагыч турулган, анан трубаларына 31 миллион 300 болжолду бугасына акча керек болууда. Инвесторлар менен иштей бергиле, тарта бергиле. Кате 31 миллион боюнча барасыз мына чечип беребиз. 150 миллион сом Ал жерге эми 7 кубтан 12 кубка чейин 7 кубтан 12 кубка чейин көтөрүп, Улунду каналынын аны чечип берем. Аны айттым, мына барат, акчабыз бар, аны эртең чечип беребиз. 6 миллион евролук таза суу программасы. Бул биринчи фазасы Кудай буйруса 2020 жыл аягына бүтөт. Анан жергиликтүү бюджеттен ички жолдор доңдоо үчүн атайын акча каражат бөлүп, аны асфальтты сөзүн Каналды 2 кубтан 4 кубка чейин расширение кылып атабыз. Мурдагы 1,5 гектар жердин суголго муктаждыгы жогорулайт. Биринчи декабрга полностью бүтүрөй Суу чыгарып бересиңер. Биринчи кезекте чек ара маселесине көңүл бурабыз да. Эки мамлекет менен тең тынч ынтымакта чечип алганга аракет кылабыз. Биз конфликтке барбайбыз. Колдон келишинче чек арада кандай гана конфликт чыкпасын, тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылсаңыздар. Мына чек арачылар, сиздерге рахмат. Ушундай бир кагыраган таш жерде жашап, ушу жерибизди сактап, ушуларга суу чыгарып, дыйканчылыкты улантып аткан ушу Баткеле элине чоң ыраазычылык билдиребиз. Финансирование жагынан биз токтотпойбуз. Жол, суу, анан чек ара боюнча биз бардык көңүлдү ушу Баткенге бурабыз. Биринчи кезекте ушу Баткендин проблемасын чечип алышыбыз керек. Биздин өлкөбүздүн башка жерлеринде чек ара боюнча суу талаш жанагындай талаш тартыш маселелер жок. Биринчи кезекте Баткенде болот. Ошон үчүн Баткенге көңүл бурабыз. Проблема болсо сразу айтасыңар. Биз башка жактан үнөмдөсөк дагы Баткенге ушул суу боюнча, чек ара боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү бөлүп беребиз.